мисалы Көчүдө, Күрмөтүдө, дагы бир топ жерлерде билесиңер, күмбөз салып таштаган. Килеген жерде элеп, мына бир 2 этаж үйдөй өзү. Территориясы эле баягы ээлеген жери. Анан ал жер же иштегенге баягы пайдасын алып келбейт, иштеткенге. Өмүр бою ошо ойдон калып калат. Анан ушу мен президент башым менен кылбагандан кийин ошо айылдагы бир кара чай, кара нан жеп отурган үй бүлө дагы кылбаш керек да. Бул кеп ал ысырапкорчулуктан эмес кеп. Эң негизгиси баягы шарият боюнча. Мына араб өлкөлөрүнө сиз көп барып келесиз. Мына мен деле бир нече жыл барып баарын көрүп келдим. Туурабы? Туура. Алар адамды коюп эле, укмуш адамды деле, тим эле тиги ал адам абдан сыйлуу адам болсо деле алып барып эле эл катары коюп туруп эле бир табличканы жазып туруп эле сайып коет экен. Болду, бүттү. Туугандарым чалып калды, мен уже чыккан атам, бияка чыгып топурак салып узатканга акыркы сапарга деп. Айтып калышты, 3 мал, бодон мал даярдап койдук, жетеби деп. Мен телефондон дароо айттым. Тоок сойбойсуңар деп. 3 малың арып эметип агыт үйгүлө бар. Сойбойсуңар. Ой, кой, Бишкектен бери келгендер ачка болот, ана сөз кылып кетет дейт. Сөз кылса мени сөз кылсын. Мен диги той берип аткан жокмун, мен аза күтүп атам. Мени сөз кылат, переживать этпейли. Вообще даже кан чыгарбагыла, борсок жасабагыла деп. Ошентип эле келдик, мына 5000ден ашык киши келди. Эч кимиси бир сөз кылбай эле туура түшүрүп кайра эң сонун экен, ай жакшы экен ушундай деп. Диги үй ээси аза күтүп атса, анан биз тамак ичип отурганыбыз чындап эле мындай ыңгайсыз болот экен. А бул жакшы турбайбы? Келесиң, Кураныңды окуйсуң, топурагың саласың, Куран окуйсуң, кайра кетесиң. Жакшына кетип калат экенсиң деп. Эми илгерки заман жок да, 3 күндөп, бир жумалап жол жүрүп келгидейчи, анда болсо макул, анда мал союп, нанын жасап берсең болот деген. Азыр Бишкектен бери 4 саатта келесиң, 4 саатта кетип каласың. 8 саатта эч ким өлүп